Арбаңыздар адабият аздектөөчүлөрү. Ободо Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Кассандра тамгасы романынын 3-чү бөлүгү. Киттер анын түшүнө дагы кирди. Ал океанда киттер менен аралаш көпкө сүздү. Ал киттердин толкундары жаба берип жаткан көздөрүнө теке карады дагы эмне деп жатканын түшүндү. Ал өзү да кит эле. Анан ал баягыда самолеттон көргөндөгүдөй кырка сап тартып сүзүп баратышты. Аларды алдыга горизонттун көрүнгөн чегине карай, ал жакталарды алдан эме күтүп тургансып, кандайдыр түшүнүксүз күч айдап бара жатты. Горизонт улам алыстай берди. Алар болсо алып денелери менен толкунду жара бөлүп сүзүп кете беришти. Океандын суусу улам ысый берди. Өркүчтөнгөн толкундар дени кайырды. Канчалык арлаган сайын ысык толкундарды жиреп сүзүү ошончолук оор да коркунучтуу да боло берди. Ал көрдү да океан эмне үчүн мынча кайнап чыкканын дароо түшүнө койду. Океан үстүндө бир заматта эки бирдей күн пайда болду. Жанаша коюлган прожекторлордой болуп, эки өрттөй кыпкызыл тегерек шар асманда алоолоп турду. Кайсынысы чыныгы түбөлүк күн экенин, а кайсынысы кайдан жайдан адашып келген, а мүмкүн чыныгы күн менен атаандашканы келген күн экенин түшүнүү кыйын болчу. Ал катуу коркуп кетти. Анан ал катарында сүзүп бараткан киттерге кыйкыра баштады. Карагылачы киттер, кагылайын, боордошторум. Асманда эки күн турат. Эки бирдей күн, угуп жатасыңарбы? Бул жаман жөрөлгө. Океан кайнап чыгат дагы баарыбыз өлөбүз. Эки күн кырсык. Роберт Борг бууракандаган албут океанда жанталашкан киттер арасында дагы көпкө кыйкырды. Ойгонсо кара терге түшкөн. Дүк-дүк соккон жүрөгүнүн дабышы кулагына жаңыргандай угулат. Уйкусу ачылганга чейин бул түш экенине дароо ишене бербеди. Океандын үстүндө көз уялта жаркырап кош куяш күн түшүү эмес, өңүндө көргөндөй көз алдында турду. Киттер буга чейин да анын түшүнө кирген учурлар көп эле болгон. Бирок буга окшош төбөдөн кош куяш куйкалап турушу болуп көрбөгөн нерсе. Аламат. Аңгыча ал экинчи күндүн кайдан жайдан пайда болгонун түшүндү. Кооптуу жана айкын түшүндү. Анан дароо байкабаганына таң калды. Карабайсыңбы? Деди ичинен футуролог. Анан күзгүнүн алдындагы саатын карады. Убакыт таңкы 7-ге ооп калыптыр. Аялы коңшу бөлмөдө али уйкуда экен. Борг ачык верандага чыкты. Адатта ал ушул жерде денесин жаза турган. Бирок бул жолу анын ою башкада эле. Шаардын сыртындагы аны курчап тургандардын баары демейдегидей анын көңүлүн бөлө албады. Ал турсун бассейндин жанындагы жапондорчу ынтызарлык менен жасалган таштуу бакта жылдыздын жайгашуусуна жараша деп ишенгин келет. Бүгүн таптакыр унутта калды. Бул убакта футуролог эртең менен Жесси тараткан айың боюнча киши күлө тургандай шыбыр күбүр менен, ал эми өзүнүн сөзү боюнча кумга кереметтүү чиймелерди чийген, сыйкырланганды жакшы көрө турган. Бүгүн андай эрмек эсине келчү күн эмес болчу. Бүткүл прессаны карап чыгышы керек. Ал болсо тоо болуп жыйылып жатат. Ар кандай маселелер боюнча ар кайсы кишилерге чалышы, кырдаалды кылт эттирбей кармашы керек эле. Кассандра эмбриондордун айланасында дуу күч алды. Ушундай болоорун Роберт Борг билген. Өзү болсо баягы жаш кезиндегидей жанын жаялдырбаган каруу күчтүн агылып келип жатканын сезди. Ошол окуп жүргөн жаш чакта азыркы замандын цивилизациясынын маселелери боюнча университеттин чөйрөсүндө кызуу талаш-тартыштар жүрөр эле дагы, адамзаттын келечегин ошол кезде өтө кадырлуу интеллектуалдуу Рим клубунун моделдериндегидей конструкциялап алса боло тургандай. Ал үчүн конструктивдүү оппоненттерди ишендирсе эле жетиштүүдөй көрүнчү. Кассандра тамгасынын айланасындагы окуялар Боргдун боюндагы кумарды, идея үчүн тобокелчиликке барууга, ачык кагылышууларга даяр тургандыкты ойготту. Ал эми окуялар болсо Боргдун көңүлүн теге аэропорттон эле ээлеп алды. Жесси
Анын чыга беришиндеги котолгон көпчүлүктүн арасынан бир тутам газетаны бир десте гүлдү булгалагандай булгалап, кандайдыр бир кызыктай жылмаюу менен, кандайдыр бир күнөөлүүдөй да, шайкелең да, кабатырланган да түр менен тосуп алды. Бирок ал жашара түшкөндөй, капыстан кабылган кара нөшөр жууп кеткендей көрүндү. Жесси Борктон 9 жаш кичүү эле, бирок мезгил менен кан басымы көтөрүлүп, ооруй калуучу, ошондон улам жаны кыйналып, өңү өчө түшүүчү. Ал эми ошондо аэропортто тээ алыс калган жаш чагындай ирине чыйрак, сергилең, демдүү көрүндү. Анын улуу музыкант болушуна ал Роберт кандай кедерги болду дейсиң? Жесси чынында эле жаман виолончелисттерден эмес болчу. Эгерде ошондо ага чапкенедей жабышкан апенди чалыш Борг болбогондо, мүмкүн Жессинин мансабы оркестрдин аңызынан дагы алыс кетет эле. Бирок ар бир адамдын өз тагдыры бар эмеспи? Аэропортто, турникет алдындагы жөөлөшмөдө, капарсыз, кайраттуу ошол эле учурда жолугушуу кубанычын билдирген сөздөрдүн бири ушул болду. Роберт кетеринде жанагы баш адаштырган таштандылардын арасында эмнени сыйкырлап, чийип кеттиң эле? Билбейм. Бирок мына бул болуп жаткан окуяларды кандай деп түшүнөбүз? Түшүнүүгө мүмкүн эмес, Роберт. Эч мүмкүн эмес. Эмне десең ошо де, мүмкүн эмес. Муну түшүнүп болбойт. Бул бир укмуш. Ишенип кой. Муну уккандардын төбө чачы тик турат. Демек, менин иероглифтерим дагы бир нерсеге жарайт экен го? Деди футуролог тигинин сөзүнө жараша. Эмнеси болсо да тилегиңе жеттиң. Урматтуу футурологум, сыйкырың ушуну кылмак, эми сырын өзүң чечип ал. Машинанын ичинен эле Жесси рулду кармап келе жаткан. Борг гезиттерди жайды. Бирок көз жууртуп өттү дагы мындай таштап салды. Жок, муну үйгө барганда шашпай отуруп алып окуу керек экен деди да, көз айнегин бүктөп койду. Анан кандай деп ойлодуң эле? Деди Жесси жылмайып. Эгер космостон болбой, булуң бурчтан айтылган сөздүн бири болгондо, анда анын мурду канжалап калмак. Өзүң ойлоп көрчү, эмбрион, түйүлдүк, анан дагы сай медирип турганын айт. Бир нерсени жоромолдогону бар. Анысы аз келгенсип, жарык дүйнөгө келбейм деп турса, анан ушунун баары олуттуу түрдө кадимки чындай айтылып жатса, ушул да болобу? Эми андай деле эместир, деди Борг далысын ойлуу күйшөп. Ага аялы үстүртөн кетип жаткандай көрүндү. Бирок Жессинин андайы жок болсо дагы, ушул азыр аныкы жалган болсо экен деп тиледи. Мүмкүн сөз түйүлдүк рефлексиясынын чынында бар экендиги жөнүндөдүр. Эмнеси болсо да ойлоно турган иштечи. Эгер биздин бейопа дүйнөнү эсеп жүргүзүүнүн контролдук нокоту катары кабылдоонун жазасыз формасы табылган тура. Ии дебейсиңби, менин оюм азыр капысынан келип отурат. Бул чынында эле эмбрионалдык деңгээлде болушу мүмкүн. Ошондо да фантастикалык ой жүгүртүүлөрдө. Бирок ким билет? Эмнеси болсо да муну азырынча кое туралычы. Үйгө келели, мен окуп чыгайын, анан сүйлөшөбүз. Эгер чындап эле баса мен сага бир нерсени айтсам күлөсүң. Анан футуролог аялына немистердин бышыктыгы менен тактыгы, ошондой эле европалыктардын аларды америкалыктарга жакындаткан ички эркиндиги жөнүндө айтып бере баштады. Күндөрдүн биринде таң эрте Дюссельдорфтогу Рейндин ээн жаткан жээгин бойлой велосипед тээп бараткан жана үнүнүн жетишинче белгилүү бир арияны заңылдап ырдап бараткан кишини көрдү. Болгондо дагы велосипедчен, аппак жакалуу көйнөкчөн, галстукчан, жалтырата лакталган туфличен жана азыр эле операнын сценасынан түшүп келаткансып цилиндрчен эле. Ошол маалда анын ырын баалагандай Рейндин боюнда жан адам жок болчу. Бирок велосипедчен ырчыга эч кимдин кереги да жок эле. Ал өзүн өзү жана эртелей жолго чыккан жүк ташуучу
баржалар менен кемелер сүзүп баратышкан суусу чалкыган Рейн дарыясы бар болчу. Тияктан жайкы күн чыгып келе жаткан. Борг кубанганынан апенди чалыш вокалисттин артынан чуркап жөнөгүсү келди. Ушунчалык жыргаал, күлкү келерлик жана бакубат эле. Рейнге бой таштагысы, учу кыйры жок жээкте зыпылдап бараткан ырчы велосипедчини утурлай сүзгүсү, ага кол булгалап, суудан көңүлдүү бир нерсе кыйкыргысы, аны менен жарыша чуркап, дүйнөдө бардык түйшүктү унутуп таштагысы келип кетти. Үкү автобан менен зуулдап бара жатышып, апенди чалыш кишиге күлүштү. Эми үйгө. Эми иштөө керек. Караңгы алгырдыкы, деди Борг ичинде. Жакында кайрадан өз үйүндө, өз кабинетинде, жазуу столунда отурарын рахаттана ойлоп. Ошону ойлоп келатып, эки ача сезимде болду. Дайыма боло жүргөндөй кайтып келе жатканына, Жесси менен аэропортто жолугушканына бир жагынан жеңилдегендей болсо, ошол эле учурда бир жума жок болгону, өткөрүп жиберген күндөр үчүн өзүн өзү жемелегенсиди. Мындай колдон чыккан адам баркын өтө кечигип барып сезген күндөр канча болду дейсиң? Бул жолу анткени менен көнүмүш паан айына Али самолеттин бортунда билген нерседен улам пайда болгон. Башка бир нерсе кошулду. Бул таң калыштуу кабарды демейде укмуштуудай жаңылыктар туш болуучу. Тагдыр жалбырт дей түшүп, анан кайра өчүп калуу тагдыры күтүп тургандай сезилген эле. Бирок укканы жөнүндө Борг канчалык көп ойлогон сайын, болуп өткөнгө өзүнүн кандайдыр бир тиешеси бардай белгисиз сезимге кабылып, таң калганы ого бетер күчөдү. Анан калса ага таптакыр тиешеси жок бул окуядан эми ал кутула албасын, унутуп кое албасын сезди. Бул кокусунан ал соттолуп жаткан адам эле эмес, ошону менен бирге айыпкердин иши угулуп жаткан учурда ошол залда болгондордун баары сот процессине катышкандыктары үчүн гана күнөөлүү деп табылган күтүүсүз жана кулак угуп көрбөгөн өкүм чыгарылган сот залына туш болгондой, жана бул өкүмдө жарыяланып калган үчүн гана кайра алууга мүмкүн болбогондой кеп эле. Космостон келген жаңылык чынында эле кызыктай, таң каларлык, күтүүсүз жана түшүндүрө алгыс жагдайга кабылды. Мына ролдагы Жесси дагы түрүнө караганда космостун жаңылыгынын таасиринде келатат. Бул анын өңүнөн, көздөрүнөн көрүнүп турат. Жессинин жаратылыш берген нур чачыраган көздөрүнүн ар бир билинер билинбес ирмеми, өзгөрүүсү Роберт Боргко көп нерсени айтып коючу. Кайсы бир суупчулук концертте ал Жессинин жаш музыканттардын арасынан, Жесси болсо аны көрүүчүлөрдүн арасынан сценага жакын отурган жерден көргөндө таанышкан алгачкы күндөн тартып, алар жолуга башташты. Ошол алгачкы күндөн баштап ал Жессинин көзүнөн жашоонун жайы менен кышын окуганды үйрөндү жана анын санаасындагысынын баарын жаз демдебей билүүчү. Жесси дагы аныкын бүт биле турган. Алардын мына ушул бири-бирине ооз ача электе көз караштарынан түшүнгөндүктөрү алардын ынтымагын, үй бүлөдөгү бактыларын аныктады. Мурда болуп көрбөгөндөй үн сөзсүз уюп, ойлуу бараткан аялын ал сөз менен алагды кылгысы келбеди. Жессини кабатыр кыла турган бөтөнчө себеп жок болчу. Мындай куракта көп эле боло жүргөндөй, алардын жашоо тиречилиги демейдегидей бекем эле. Алар бир гана Кудайдын буйругу менен болуп кетүүчү иштерди алдын ала божомолдой жана эсептей алышчу эмес. Ар бир адамга берилген өз мөөнөтү, өз мезгили болот эмеспи? Азырынча алар мезгилдин жана ден соолуктун квотасы бүткүчө чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга колунан келишинче аракеттенип жатышты. Жессинин минтип тунжурап баратышы космостогу монах Филофейдин кайрылуусуна кабатырланганынан болуп жатканын Борг түшүнүп турду. Үйдөн сүйлөшөбүз деп ойлоду Роберт Борг. Мүмкүн университеттеш досторумдун бирине чалсамбы? Үйгө жеткиче маектешсемби? Ушинтип ойлоп, трубканы көтөрмөкчү болуп баратып, айнып калды. Бирок бул космостун даанышманынын кайрылуусун шашпай окуп чыгайын дагы, андан кийин. Радиону коеюнбу? Деди Жесси эринин оюндагысын таап. Кереги жок,
Мага бакылдаган радионун кереги эмне? Мага сенден артыгы жок. Ишенем, абдан ишенем, деди Джесси көңүлсүз жылмайып, дагы бир машинаны шуу кубалап өтүп баратып. Жанагы тияктан келген кабар чын эле анык болсо, деди Борг, башын жогору шилтеп, анда албетте эч ким ага кайдыгер калбайт. А сен чынында эле ушундай болушу мүмкүн деп ойлойсуңбу? Билбейм, бирок чын эле ошондой болсо, анда жапырт жооп болот. Тилиңе тибиртке чыксын, футуролог. Джесси чындап чоочуп кетти. Масса жапырт жооп берет деген бала да. Эгер адамдар өздөрүн айласыз абалдабыз деп сезсе, анда генетика биологиядагы купуя сырдуулугун жоготуп, саясатка айланат. Өтө эле аша чаап кетесиң да, Роберт, деди Джесси, улам күчөп бараткан тынчсыздануусун басууга аракеттенип. Бирок ким билсин, Джесси ой жоорта баштады. Мен аэропортко чыгаар алдында Шнайерлер, Артур менен Элизабет телефон чалышкан. Алардын дагы абдан тынчы кетип алыптыр. А биздин Джон Кашут Атлантадан телефон чалды. Спектакль коюп жүрүшүптүр. Аякта тарыхтын аякташынын Фукуямалык теориясы боюнча дискуссияда сени адамзаттын алдында жаңы трагедия, жаңы сыноо турарын айткан эле деп, ал капысынан ошону эстеди. Мына дейт ал, сенин футурологуң оюна келгенде оттоп салды эле, дүйнөлүк согуштун ордуна өзү менен өзүндөгү адамдагы болчу согушту туулса болобу болбойбу деген проблеманы дүйнөлүк жамандыктын ресурстарынан сууруп чыгып отурат. Сенин футурологуң унчукпай жөн жүрсө, мүмкүн мындай иш болбойт эле дейт. Эми минтип дарбазаны ачып салды эле. Алигиси кирди. Алигиң эмне дейин мен? Алиги деген алиги? Алиги деген аты да болбойт дейт. Кашут ошентип айтмак. Борг экинин мыскылдуу кубушурду. Баягы тамашасы да, өзү театрда трагедияларды коюп, Шекспир, Эсхел жана башкалар менен дүйнөнү астын үстү кылып жүрөт да, а мен болсом оюна келгенде оттогон айбан эмишмин. Рахмат, менин кашка баш досум ушундай. Ой, айта көрбө, кызык неме деги. Эсиңдеби, бир жолу минтеп, сенин аялыңда сонун, чачыңда барып аяган баягыдай. А менде эмне бар? Анда сен айтпадыңбы? Аялымды тартып алышың мүмкүн, а бирок чачымды көк ала болуп барпайып турса да эч качан. Анын болсо эки көзү толо жаш, каткырыгы да, ыйы да аралаш артист. Борг башын ойлуу ийкегиледи. Ал биринчи жолу үйүнө ушинтип жүрөгүндө мурда болуп көрбөгөн, тагыраак айтканда деле кулак укпаган жүк менен сырттан келген, көзгө көрүнбөгөн, белги бетесиз, ошого карабай дайыма көңүлдө турган жүк менен келе жатты. Боб, сен океандан киттерди чын эле көрдүң беле? Джесси анын оюн бөлүп кетти. Анан калп айтмак белем, ошо көргөн үчүн сага чалдым да. Ал кайрадан кызып сөзгө кирди. Дебейсиңби? Аны айтууга сөз жетпейт. Океанды көз алдыңа келтирип көр. Кемедей болуп, эбегейсиз зор жаныбарлар асмандагы турналардай үч бурч тартып кетип баратышат. Бул бир керемет көрүнүш. Жанымда сен жоксуң. Дагы чалып ала алганым жакшы болду. Борг унчукпай калып, анан сөзүн кайрадан кызый улады. Сага кандайча түшүндүрсөм экен? Дебейсиңби? Оюма эми келип жатат. Бул кокусунан болгон иш эмес. Де. Ушул жолу Франкфуртта мен тааныгандардан башка Австралиядан келген жаңы катышуучу болду. Мельбурн университетинен. Канткени менен да австралиялыктар биздин бардыгыбыздан бир бөтөнчүлүктөр менен айырмаланып турушат. Эмне үчүн экенин билбейм, мүмкүн алар дүйнөнүн бир чегинде болгондуктанбы, же ал адам өзү ошондойбу? Мен ал кишини өзүмчө дельфинолог деп атап койдум. Анткени ал дельфиндерге кызыгат экен. Бул анын кесибинен тышкаркы эрмек экен. Ал тири карак, куйма кулак, өтө сөзмөр адам экен. Анан сөз киттер жөнүндө жүрүп калды. Дельфиндерден баштадык. Ошол киттер жөнүндөгү маек мүмкүн сенин күлкүң келер. Бизди аябай жакындатты. Мен кызыгып уктум. Анан калса киттер эмне үчүн топтобу менен өздөрүнүн жанын өздөрү кыят деген суроомо илим бүгүнкү күнгө чейин жооп таба элек. Алардын жанагы жээкке чыгып калганын айтып жатасыңбы?
Сен ошону айтасыңбы? Ооба, ошонун өзү. Мына ошол каруу күчү толтура, акылы да ордунда деп ишенели. Капысынан эч кандай себепсиз чогулуп сүйлөшүп алышкансып, түн жарымына жээкке келишип, суусу кызыл ашка жетпеген жерде бой таштап, чаңка бөлүүгө киттерди ким мажбурлап жатат? Ошол жээкте артындагы океанга кайра кирип кетүүгө кенеде эле аракет жасашпай, киттер өлүшөт, алар эмне үчүн минтишет? Эмнеликтен? Себеби эмне? Кое турчу, Жесси. Анын сөзүн бөлдү, кызыккандан көздөрү ойноктоп кетти. Бул жөнүндө газеталарга канча жазышпады? Анан эмне, сенин австралиялыгың билет бекен? Эмнеден болорун? Кеп ошондо да биз экөөбүз кандай деп ойлодук. Бул көрүнүш киттердин өз жанын өздөрү кыйышы биологиялык түрдүн өзүн өзү сактоо законуна карама-каршы келет. Башкача айтканда, табиятка туура келбейт. Жаныбарлар дүйнөсүндө мындай болбойт. Анткени менен адамдардын арасында боло берет. Бул таптакыр башка нерсе. Сөз ал жөнүндө эмес. Бул жерде таптакыр башка маселе. Жесси. Роберт Борг токойдон дөңгө чыгып бараткан, жол боюнда жаркыраган белгилер менен таблолор жайнаган кашкайган кан жолго көз чаптырып, эбактан бери тааныш көп ирет көрүп жүргөн пейзажга эрксизден жылмая үнсүз отурду. Бир азга ал өзүн өтө бактылуу сезип кетти. Үйүнө кетип баратса, Жессиси рулда отурса, өзү ичинен ойлоп койгондой, киттердин сырын ага ачып берсе, Жесси ага аябай таң калаарын билет. Анан кийин ачылыштын кызыгына баткан немелер бул темага улам-улам кайрылышып, аны ар тараптан талкуулашат. Мына, ушунун өзү бакыт, анткени бакыт деген көңүлдөрдүн бириккени эмеспи? Анан ал үйгө келгенден кийин верандага экөө чогуу отуруп алып, Жесси койгон музыканы угуп, ал классикалык музыка дегенде жанын берет. Өзү жакшы көргөн ак шараптан ирмегиси келип кетти. Бирок космостогу монах жөнүндө ой кылт эте калды. Ошондо бүгүн андай жыргал болбой калышы да мүмкүн деп ойлоду. Эмне унчукпай калдың, Боб? Кулак сенде? Менин бүйүрүмдү кызытайын деп жатасың го? Жок, ойлонуп келатам. Сен сурап жатпайсыңбы? Жанагы австралиялык Киффер деген киши киттердин өзүн өзү өлтүргөн себебин билет бекен деп. Кандай десем, ал башкалардын оюна дагы келбеген нерсени айтып отурбайбы? Бул кандайдыр бир логикалык ой жүгүртүүнүн тыянагы эмес. Мен муну бөтөнчө нравалык, философиялык көрө билүү дээр элем. Ооба, жылмайба да таң калба. Дал ушундай австралиялык дүйнөлүк пландагы версияны козгоп жатат. Билесиңби, бардык сүт эмүүчүлөрдүн ичинен киттер, дельфиндер сыяктуу эң акылдуу жаныбарлар. Бир кемчилиги сүйлөөгө тили жок. Мына ушул жагдай адам менен алардын ортосунда өтө алгыс тоскоол болуп жатат. Кудайым-ай, сен доклад окуп көнүп алыпсың, Роберт. Мен таптакыр түшүнбөй жатам. Сен кайсы нравалык, философиялык көрө билүү жөнүндө айтып жатасың? Бул таңкаларлык кубулуштун сырын бир дагы окумушту түшүндүрүп бере албай койду. А Киффер болсо, капысынан эле мага ааламды камтыган түшүнүктү ачып салса болобу? Анын гипотезасынын маңызы эмнеде экен? Ал укмуштуудай жыйынтык чыгарды. Киттердин топтобу менен жаңкыюусунан ал жерде болуп жаткан окуяларга дүйнөлүк акыл ойдун реакциясын көрүп жатат. Бул турушу менен эле фантастика, Роберт. Айта көрбө жаным. Бул гипотеза менин жанымды жай алдырбай жатат. Адамга акылдын, ааламдык миссиянын ээси болууга кандайдыр бир абсолюттук артыкчылык берилген. Ал эми өркүндөө колубуздан келбесе, универсиумду активдүү өздөштүрүү колубуздан келбесе, анда бизден эмне талап кылынат? Жана бул жарык дүйнөдө эмнеге жашап жүрөбүз? Демек анда биз өз милдетин актай албаган мите, санда жок макулукпуз. Кечирип кой, аша чаап кеттим. Менин айтайын дегеним эле, бизге, адам баласына канча берилген болсо, ошончолук милдет дагы тагылган. Баарыдан мурда жашоону гармониялаштыруу, өркүндөтүү милдети тагылган. А буларга болсо бизден чыккандын баары кирет. Жашоо гармониясы. Анткени менен бул жагынан канча улуу жана канча жармач ойлор туулат. Канча көрө албастык менен пасттык бизден бултайып чыгып турат. Ар бир кадамыбыз сайын, ар бир гармония бул өзүн өзү кармоо, жан дүйнөнүн жакындашы менен күрөш эмеспи? Мына ушул жерден бир табыгый суроо туулат.
Ар бир адам ал мустактан бери өз алдынча амалдана, каалаган убагында, каалаган жагдайда, өзү каалагандай түшүнгөн абийир деген эмне да жаратылыштагы, тарых алдындагы, дүйнөнүн келечек алдындагы жана акырында бизди жараткан жана биз өзүбүз жаратып жаткан Кудай алдындагы абийир деген эмне? Роберт аялы чыдабай кетти. Рас эле, сенде мыкты диний үгүттөөчү чыкмак экен. Сен тигил орто кылымда жашаганыңда эмне? Бирок инквизатор мүмкүн дин бузарлыгың үчүн сени отко рахаттана өрттөшмөк. Кудайды жараткан эмнеси? Ошондой дебейсиңби? Мына сен дагы жесси. Жеткен догматик болуп баратасың. Кантип болсун? Мен өрттөп жиберише алмак эмес. Сөз менен жаратып алууга болот. Ооба. Ошол үчүн бизге сөз берилип отурат жогортон. Биздеги жана бизде болуп жаткандын бардыгы сөз аркылуу ишке ашат. Анан калса, адамдын колунан чыккандын баары акыры келип сөздүн жүзөгө ашырылышы. Дарыяга салынган көпүрө ал элден мурда сөз болгон. Мен андан ары кетейин. Сөз биздин маңызыбызда жаткан түбөлүктүүлүктүн потенциалы. Биз өлөбүз, сөз калат. Мына ошондуктан ал Кудай. Мына ошентип биз сөздөрдө далбас урабыз. Бир туруп канат байлап, чексиздикке оболойбуз. Бир туруп качырдан бетер жазмыштын жүгөнү тагылып, сөздүн жетегиндебиз. Бирок менин айтайын дегеним башка жөнүндө. Тиричиликтен таптакыр диаметралдык карама-каршы маңызы. Эң алгач сөздүн жок болгондугу жөнүндө. Бул болсо бүткүл жаратылыш. Алсак ошол эле киттер, бул жагынан алганда трагедиялуу жандыктар. Сүйлөөгө тили жок, бирок бөтөнчө сезимге, өзгөчөлөнгөн, бир гана өзүнө мүнөздүү ой туюмга жана рухка, бөтөнчө энергоинформациялык биоталаага ээ болуу буйрган аларга. Бул жөнүндө алардын кенже тукумдаштарын дельфиндерди көрүп айтса болот. Бирок ошентсе да Роберт айталы, сага эмне белгилүү болду? Роберт Борг өзү өтө маанилүү нерсе деп жүргөнүн айтуунун алдында оюн жыйнап унчукпай калды. Анан ар качан аэропортко бара жатканда же аэропорттон келе жатканда эмнегедир кадырес эмес, үйгө жайма-жай отуруп сүйлөшпөй турган нерселер жөнүндө айткысы келе берери оюна кылт эте түштү. Дебейсиңби? Сөзүн улады ал. Киффер мындай дейт: менимче негизсиз эмес, киттер булар ачык океандагы тирүү радарлар. Булар космостун жашыруун белгилерин кармап алуучулар. Мүмкүн дал ошолор киттер. Вулкандардын атылар учуру келгендигин алгачкылардан болуп билишет жана жердин түпкүрүндөгү кубаттын кысымынан улам үнсөзсүз боздошот. Бирок мүмкүн бардык эле корабльдер туруштук бере албаган албут толкундар менен бороон чапкындарга сол кетпеген алар үчүн эң коркунучтуусу дүйнөлүк рухтун абалына биз үчүн акыл жетпес дисбаланс пайда кылган адам стихиясынын, адам кара санатайлыгынын чакырык белгилери жаап түшкөндүгүндө. Алар үчүн тоодон соккон Альпы фени сыяктуу барып турган кыйналыштуусу мына ушул болушу мүмкүн. Мен эмне жөнүндө айтып жатканымды сен билесиңби? Бул жөнүндө атайын адабияттар бар. Ал тоонун калкынын психологиясын алсыраткан шамал. Анткени вулкан канчалык коркунучтуу болсо да, лаваны бүркүп таштайт дагы, анан тынчып калат, өчөт. Ал эми адам кара санатайлыгынын шамалы басылбайт, өчпөйт. Маңызы мына ушунда. Жашоо ушундай түзүлүптүр. Жакшылык дайыма тартыш, жамандык дайыма ашып-ташып дайыма төгүлүп турат. Анан эми жер жүзүндө биз токтото алгыс бир алаамат болуп жатканда жана биз аны өлтүрүү, жанчуу, талкалоо, өзүбүздү өзүбүз жийиркеничтүү алдоо менен көңүлүбүздүн тереңинде жана аң сезимибиздин түйүнүндө актанып жатканда бизди карай аргасы түгөнгөн жана алдастаган киттердин сүзүп келатканын көз алдыңа келтирип көрчү. Анткени дүйнөлүк акыл эс тыптыйпыл болгону, өзүн өзү жок кылганы, демек жылаан сыйпагандай жетип кеткени калды. Бул анан ар кандай телсиз макулуктун баарын кыямат кайымдын келиши катары коркутат.
Мындан тирүү жандар ички туюму менен коркушат. Чөгүп бара жаткан кемеден келемиштер эмне үчүн качат деп ойлойсуң? Дал ошол үчүн. Сүйлөөгө тили жок киттер биз үчүн канчалык азап чегип жаткандыктарын айтып бере алышпайт. Анан ушунун өзү аларды иштен жеп бүлдүрүп, сыртка чыгарууну, жеңилдетүүнү талап кылат. Сен түшүнсөң, мындан өткөн азап барбы? Эсиңдеби, кимдир бирөө качандыр бир дудук кызды көргөнүн бизге айтып бербеди беле? Кыздын энесин Жексур атасы өлтүрүп салат. Ал болсо бечара өйдө төмөн чуркап, эмне алаамат болгонун элге түшүндүрө албайт. Анан боюн трамвайдын алдына таштамакчы болот. Ушунун эле өзү, бирок башкача, ааламдык масштабта киттердин башынан өтүп жаткан сыяктуу. Алар балким океанда жүрүп, чатырап күйүп жаткан токойдогу өрт кырсыгына туруктуулук көрсөтүшөр. Тоодогу жер көчкүдөн мөңгүлөр селге айланып, жолундагынын баарын шыпырып келе жатканда, өнө бою сол кетип кетсе кетер, бирок адамдын жүрүм турумундагы бузуктарды, карасан атайлыкты, ыпластыкты жана жаңкештиликти, дүйнөлүк акыл эстин ээсинин адамдын каргашалуу жоосундарынын өөрчүшүн мына ушуларды көтөрүүгө алар дармансыз. Бизге дүйнөлүк акыл эс, субстракт, тагыраак айтканда түбөлүктүүлүктүн маңызы ишенип берилгендиги жөнүндө биз ойлойбузбу? Шегим бар. Биздин кайсы бир жерибизде, биздин стихиябызда бүлгүн, кыйрап уроо, адеп ахлактын бузулушу жүрүп жатат. Ошол урандын алдынан жамандык менен коркунучтун көзгө көрүнбөс радиациясы дүйнөгө таралууда. Космос адилеттиги бузулууда. Андай адилеттик бар деп ойлойм. Тириликтин гармониясы ыдыроодо. Мына ошондо киттер дагы такат бере алышпай, жээкти карай сүзүшүп, баары бирдей өлүмгө бой ташташат. Өз жандарын өздөрү кыйышат. Анан Атлантиканын үстүнөн уч баратып, төмөн жагымды карай калсам, капыстан самолет бурула берген жерде канаттын алдында океанда киттердин жоон тобу сүзүп бара жатат. Оозум ачылды да калды. Алардын тоодой толкундарды шынаалай жиреп, каркырадай сап тартып сүзүп бара жатканын көргөндө дем тарта албай калдым. Анан ошол эле учурда эмнегедир булар кайда баратышат? Кандай күч айдап бара жатат аларды? Кайда? Эмне үчүн? Деген суроо келди оюма. Самолеттун бортунан мага шашып-пушуп чалып жибергениң эми түшүнүктүү болду. Мен ошондо түшүнбөй отурбаймынбы? Кайдагы киттер эмнени айтып жатат деп. Албетте, оюңа жанагыдай капкайдагынын баары келгенден кийин кантип чалбай кое алмак элең? Менин оюмча алар ойго жөн эле келе калган жок. Ооба, аялы кечиримдүү жылмайды, урматтуу футурологум. Ал эрине мыйыгынан жылмая карады. Сенин кээде ушундайлыгың бар, бирок кызык, өтө кызык, башка сөз жок. Мүмкүн чынында эле каршылык көрсөтүүнүн бир формасыдыр. Ким билет? Ой, Роберт, май куюп алалы, бензин түгөнүп баратыптыр. Экөөбүз киттер жөнүндө узун сөзгө кирип, зуулдап келе жатканда. Алар бензин колонканы карай бурулушту эле, дароо баары күнүмдүк турмуштун нугуна түштү. Космостогу манак дагы, киттер дагы, жана башка ар кандай абстракциялардын баары четте калды. Анан алар шаардын сыртындагы көчөлөргө түшүп жөнөштү. Үйгө жетүүгө аз эле калган. Капысынан Борг дене бою шалдайып, чарчаганын сезди да мындай деди. Жесси, бүгүн телефондун шыңгыраганына жооп бербейбиз. Автоматка коюп кой. Жазыла берсин, чарчадым, эс алайын. Бир телефонго мен күн мурунтан уруксаат берип койдум эле, кечирип кой. Бүгүн кечинде сага Оливер Ордак чалат. Сенин бүгүн келериңди айткан мага. Болбосо ал сага Европага чалганы жатыптыр. Оливер Ордок? Ошол өзү, ал президентке кандидатурасын койбодубу? Сен аны билесиңби? Билем дечи. Азыр алардын баары биринчи айлампага чыгышпадыбы? Бирок андан кутулуу кыйын, өтө өжөр адам. Колу ооруганча чалат. Мени кечирип кой, Боб, чалба деп кантип айтам? Чалса чалар эми, мейли. Оливер Ордок. Биз көптөн бери телефон чалыш элекпиз. Эсиңдеби? Ал вице-губернатор болгон. Штаттагы илим билим берүү, калкты иш менен камсыз кылуу жагын тейлей турган. Бизде
эл аралык илимий конференцияларды уюштурууга жардам берчү. Эгер эсиңде калган болсо, Москвага Горбачевдун кайра куруусунун алгачкы жылдарында бирге барганбыз. Ошондо бүткүл дүйнөдөн саясатчылар, футурологдор чогулган. Ордок саясатчы жана штаттын администрациясынын өкүлү катары катышкан. Кайра куруу, биз баарыбыз чыгышта да, батышта да сестейип кулак түрүп калганбыз. Калп айткан менен болобу? Кызык мезгил эле. Ал менден бир аз жашыраак. Антсе да кыйлага келип калды. 56-да деп тактап койду Жесси. Газеталарда дал ошентип жазып жатышат. 56-дагы Оливер Ордок. Ошондой? Болжол менен ошондой деп ойлогом. Биздин Оливер Ордок тобокел деп киришкен экен. Таалайын сынайын деген экен. Бийликтен кумарай чиркин. А мүмкүн болуп калар. Шайлоо компаниясы ачык деңиз сыяктуу толкун сымал жүрөт. Карасаң жээкке чыгып калган болосуң. Эгер коомдун толкунун өзүнө буралса, сезе билсе, бул жагынан Ордок камчы салдырбайт. Ал шылуун, терең эмес, бирок келесоода эмес. Ооба, эсимде ал мезгил. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ошондо Москвада биз качан бардык эле? Ооба, 86-жыл болчу. Сен Кремльде эски чоң залда, форумда чыгып сүйлөгөнсүң. Жээнди Горбачев өзү башкарган. Ордок да биз менен бирге болчу. Эсиңдеби? Дурус сүйлөгөн менимче. Дурус, кыйла дурус. Анда оратордун энергиясы, демилгеси бар. Ал дайыма учурдун адамы болуп келген. Бирок терең билими дагы кайталайм жок. Анын үстүнө мындайда терең билимдин деле зарылчылыгы жок сыяктуу. Массанын аң сезими үчүн баарыдан мурда кандидаттын программасынын актуалдуулугу маанилүү. Инсандын кирт башынын сапаты дагы. Ой, Роберт, жетишет. Бизге эмне болду? Баятан бери киттер, эми минтип Оливер Ордок. Биздин башка түйшүгүбүз жоктон бетер. Бир аздан кийин үйдө болобуз. Ордок деп тимеле жаагыбыз жабылбай калды го. Азыркы мезгилдеги популизмдин маңызы да ушунда, Жесси. Баары бир инсан деп акылынан адашат, ал болсо баары бир акылынан адашкан сейт. Америкадагы сен экөөбүз да ошолордун бирибиз. Ал туура дечи, бирок ал эмне үчүн сага шашылышынан Европага чалгысы келип калды? Бул эмнеси? Анын ашкан сыры деле жок. Менин оюмча, жанагы космостогу монах көп кишинин башын оорутту. Мындайча айтканда, бир заматта жолдон чыгарды. Менин оюмча, себеби дал ушунда. Бирок ким билет? Сенин кандай тиешиң бар бул жерде? Ушул эле сыяктуу космостун феномени тууралуу Ордокко сен деле чалышың мүмкүн эле да. Боб, аманбы, карыя космостон Рим папасына жиберген кайрылууга эмне демексиң деген сыяктуу. Эсиңдеби? Москвада мындай учурда бул маселени эмнеге кошуп майкамдайт? Сиз билесизби? Деп коюшат эмес орустар. Сен деле ошентмексиң, бул окуяны эмнеге кошуп жейбиз? Кымбаттуу Ордок. Ушинтсе болот го дейм. Албетте, ошентсе да сен өзүң айтып жатпайсыңбы? Сага көп киши телефон чалды деп. Эмне үчүн бул кишилер жанагы космостогу кеңкелес тууралуу дал мен түшүндүрмө беришим керек деп ойлошот? Эмнеси болсо да, мунун эмне экенин мен тезирээк билишим керек. Мүмкүн бул атың чыкпаса жер өрттү дегендей бир кептир. Андай болсо, аркы беркин айтып тамашага батабыз. Андай эмес, Жесси. Тегин жерден өрт чыкпайт. Мындайлардын арты жакшылыкка алып барбайт. Мына эми сага шылтоо табылды. Шайыр француздар сени бекеринен пессимист дебептир. Ушунун баарын кур дегенде үйдүн босогосуна чейин унута туралычы. Бир жолкуга өтө эле көптүк кылат. Орбитадагы монахтагы, океандагы киттериң дагы. Менин болсо, эртең оркестр менен өтө олуттуу репетиция бар. О, жараткан. Менин деле бүгүн сени менен ээн эркин болгум келип турат, Жесси. Мына келип да калдык. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы романынын 3-чү бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.